Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eң alғаш жаратқан Аллах Субханаху ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін бізге тура жолды көрсеткен сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтексіз салауат саламдары болсын. Урматтуу мұсылман бір туған жаратқан Аллах Субханаху ва Тағала Құран Кәрімде Али Имран сүресінде мындай деп айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Аллах Субхана ва Тағала пайғамбарымызға қайрылып, пайғамбарымыздың үмметіне қайрылып, сілер адамдар үшін жер бетіне жаратылған, шыққан ең бір жақсы үммет болдыңар дейді. Бұл үмметтің жақсылығын Алла Тағала дағы улап айтып отады: Ta'muruna bil ma'ruf. Сілер дайыма жақсылыққа шақырасыңар, тура бағыт бересіңер. Wa tanhauna 'anil munkar. Бардық адамдарға зиян болып тұрған, шариғатта тыйылған, мұнкар, бұзуқы болған, жаман нәрселерден елдерді тыясыңар. Ва ту'минуна билла, жана Алланың жалғыздығына, барлығына, бірлігіне шын жүректен иман келтіресіңер дейді. Мына ошол жақсы сыпаттар менен сілер жер бетіне шығарған ең жақсы үммет болдыңар деп Аллаху Субхана ва Тағала біздің пайғамбарымыздың үмметін мына ошындай айтады. Башқа бір аятта Алла Тағала: "Валтакум минкум уммату яд'уна илал хайр". Сілер ошындай бір үммет болғыла, ал үмметтің ең бір жақсы иши яд'уна илал хайр, адамдарды жақсылыққа шақырады. Я'муруна бил ма'руф, жақсы пайдалы іштерді қылғанға бұйырады. Ва янхауна 'анил мункар, жаман нәрселерден тыяды. Ва улайка хумул муфлихун, өзінің жашоосында адамдар шындығында жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйып, адамдарға тура бағыт беріп, мемлекеттің бардық тараптан өнігүүсүнө, социалдық тараптан болсын, экономикалық тараптан болсын, елдің ортасындағы ынтымақты бекемдеу салым болсын, мына ушулардын бардығын атқарғандар улайка хумул муфлихун, ийгиликке жеткендер. Бұл дүйнөдө дагы жана ийгиликке жетип, адамдарға өзүнүн жакшы пайдаларын тийгизип, кыяматта дагы мына ошол алган соопторун, сыйлыгын көргөндөн кийин чындыгында ийгиликке жеткендер мына ошолор болот экен. Ошондуктан жакшылыкка чакыруу, багыт берүү, жамандыктан тыюу бул чыныгы момун мусулмандын сыпаты болгондуктан Аллах Субхана ва Тағала мына ушундай момундарды сыпаттайт. Ат-таибун ал-абидун, чыныгы момундар, алар ката кылса тооба кылгандар, Алла Таалага сыйынгандар. Ал-хамидун, дайыма Алла Таалага мактоолорду, шүгүрлөрдү айткандар. Ас-сайихун ар-ракиун, Аллаху Субхана ва Тағалага ибадат кылып рүкү кылгандар, сажда кылгандар. Жана ал-амируна бил маруф, жакшылыкка чакыргандар. Ва-нахуна анил мункар, жамандыктан кайтаргандар. Вал-хафизуна ли худудилла, жана бардык Алла Таала шариатта сызып койгон чекти сактагандар. Ва баширил муъминин дейт. Мына ошол жакшы иштерди кылгандардын бардыгына булар момундар болот, буларды сүйүнчүлөгүлө дейт. Демек, баарыбызга белгилүү, бул сүйүнүч, бул дүйнөдө ошол жакшы иштердин арткарынан соопторду алып, кыяматта Алла Таала эң бир жакшы сүйүнүч бул өзүнүн бейиши менен түбөлүктүү жашоодо сыйлайт. Мына ошондон дайыма адам баласы өзүнүн жашоосунда чындыгында ката кетирген болсо, аны мойнуна алып, Алладан кечирим сурап тооба кылыш керек болот. Эгер Алланын хакыда катачылык кетирген болсо, Алла Тааланын парыздарын аткарбай жүргөн болсо, мисалы орозо учуру келип, орозо кармабай койду атайлап, ошол тутпаганын атайлап тутпаганы бул күнөө болуп эсептелинет. Бул шариатка туура келбей калат. Мына ошондуктан аны чындыгында мен тутпай койдум эле, Алла өзүң кечир, мындан кийин кармаймын деп тооба кылган болсо, намаз маселесинде, зекет маселесинде, ажылык маселесинде мына ушундай мамиле кылынат. Ошондон ушуларды билип, тооба кылып, андан кийин Алла Таала бизге берген рызкы нематтарга, ден соолуктун тазалыгына, үй бүлөнүн бардыгына, тынч мамлекеттеги жашоо, мына ошолардын бардыгы Алла Тааладан бул чоң бир немат болгондуктан, ошол ар бир жашообуздагы ийгиликтерге Алла Таалага дайыма мактоолорду айтып, ошол эле учурда жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган бул эң бир жакшы момун мусулмандардын сыпаты болгондуктан Алла Таала мына ошол аятта момун мусулмандарды, ушул иштерди аткаргандарды мактап,
Баширил муъминин, аларга сүйүнчүлөгүн дейт. Демек түбөлүктүү бейиште. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде айтат: "Валлази нафси биядихи ла та'муруна бил ма'руф ва танхауна анил мункар." Мен Алланын аты менен, менин жаным ошо улуу Алланын колунда. Ошол улуу Алланын аты менен мен касам ичемин дейт пайгамбарыбыз. Ант ичемин. Силер жакшылыкка чакыргыла. Ва ла танхауна анил мункар, жамандыктан кайтаргыла. Вал та'хузанна аля ядил муси, жамандык кылган адамдын колунан кармагыла. Жана аны акыйкатка багыттагыла. Эгер силер ушундай күчүңөр жетип туруп дагы ошол мункар жаман иштен кайтара албасаңар, вала дирбаналлаху кулуба ба'дакум аля ба'д. Андан кийин ваял'анакум кама лa'анахум. Чындыгында күчүңөр жетип туруп мункардан жаман иштен кайтарбасаңар, Алла Таала силердин жүрөгүңөрдү бири-бириңерге душман кылып коет дейт. Андан кийин мурдагы коомдор кандай наалатка калган болсо, силер дагы ошондой наалатка калып каласыңар деген аят. Мына ошондуктан бул жерде айтыла турган пайгамбарыбыздын сөзүнөн ала турган тыянак, момун мусулман өзүнүн жашоосун пайдалуу өткөрүш керек. Башка бир хадисте келип атат, пайгамбардан сурайт: "Эң жакшы адам ким?" дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Башкаларга пайдасы тийген адам эң жакшы адам" дейт. Андан кийин эң жакшы амал кайсы дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Эң жакшы амал бир момун мусулмандын муктаж болгон жүрөгүнө кубанычты киргизген болсоң, сүйүнүчтү киргизген болсоң, анын карызынан кутултуп койгон болсоң, же бир оор ишине жардам берип койгон болсоң, мына ошол эң бир жакшы иш" деп пайгамбарыбыз айтып атат. Мына ошондуктан биз колдон келишинче бул дүйнөдө пайдалуу өткөргөнгө аракет кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ан-Тамими Дари риваят кылган хадисте мындай деп келет: "Ад-дину насиха" дейт. Пайгамбарыбыз: "Дин бул насихат" дейт. Кулна, кийин биз сурадык дейт бул сахабалар. Дин бул насихат болсо, бул насихат кимдер үчүн дегенде, пайгамбарыбыз айтат: "Лиллахи ва ли китабихи ва ли расулихи ва ли аимматил муслимина ва амматихим." Дин бул насихат. Аллага ыйман келтирип, Алланын китебине амал кылуу үчүн насихат. Пайгамбарыбыздын сөзүн угуп, анын таштап кеткен сүннөтүн ээрчип жашоо насихат. Жана бардык момун мусулмандардын башчыларына, жалпы момун мусулмандарга мына ошол пайгамбарыбыздын сүннөтүн кармап, Алланын динин кармап, Куран менен жашоо бул насихат деп пайгамбарыбыз айтып кетти. Мына ошол насихаттын эң бир пайдалууларынын бири бул момун мусулмандын сапаты экен, жакшы бир өзүн кооздой турган көрк экен. Бул жөнөкөй эле мына ошол пайгамбар хадисинде айткан жакшылыкка чакыруу жана жамандыктан кайтаруу. Бардык жакшылык ишке, сооптуу ишке багыт берүү болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан дагы бир киши күндөрдүн бир күндө келди дагы сурады: "Я Расулаллах, о Алланын элчиси, айюн наси хайрун, кандай адам жакшы?" дегенде пайгамбарыбыз: "Хайрун наси акраухум ва аткахум лилlah." Адамдардын эң жакшысы Куран жаттаган жана Куран жаттап эле тим болбостон ошол такыба болуп, арамдан алыс болуп, жакшылыкка жакын болгон деди. Жана амирухум бил ма'руф, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаргандар, ва аусалухум ар-рахми, жана туугандык мамилени бекем сактагандар деди. Мына ошол адам эң жакшы адам деди. Демек бул жерде дагы пайгамбарыбыз бир топ маселени бизге айтып кетип атат. Эң биринчиси такыба болуу деген адам өзүнүн жан дүйнөсүн тазалоо, ой пикирин тазалоо, ыйманын бекемдөө. Андан кийин жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, коомго өзүнүн жакшы бир салымын кошуу, ошондой эле туугандык мамилени дайыма бекемдөө деди. Мына ошол иштер чындыгында момун мусулмандын ар бир адамдын жашоосунда бар нерсе. Мына ошондуктан бул дүйнө барыбызга белгилүү убактылуу болгондуктан ар бирибиз бул дүйнөдөн биз акыретке даярданабыз. Ар бир жакшылык иште сооптуу болот. Мына ошондуктан колдон келген жакшы иштерди аткара берип, ошонун ичинде бул хадис аяттарда бизде баса белгиленип кеткендей, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу дагы бул эң бир жакшы амалдардын катарына кирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде айтат: "Мен Алла Тааланын аты менен касам ичемин, силер жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарбай турган болсоңор, Алла Таала силерге асмандан азапты жиберет дагы, кийин силердин о Алла деп көтөргөн батаңар кабыл болбой калат" дейт. Мына ошондуктан
ар бирибиздин жашообузда мына ошондой сөзсүз түрдө эле же бир окууду окуп анан жакшылыкка чакыруу эмес, колдон келишинче биз акыл менен кайсы нерсенин жакшы жаман экенин билебиз. Мына ошол багытты үй бүлөдөн баштап, тууган уруктан баштап, жора жолдоштордун арасында айта турган болсок, бул деле жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айтат: "Ман даа илал худа кана лаху минал ажри мислу уджури ман табиаху ла янкусу залика мин уджурихим шай'ан." Кайсы бир адам жакшы бир иштин башталуусуна себепчи болсо, ал элге пайдалуу иш болсо, балки ал суу чыгарды, кудук казды, бак отургузду, кайрымдуулук иштерди аткарды, муктаждарга жардам берди. Негизи эле бир элге пайдасы тие турган жакшы бир ишти баштап койду дейт. Кийин артынан ушул жакшы иш экен деп башкалар дагы ээрчиген болсо, биринчи ушул ишти баштаган адамга үзгүлтүксүз анын сообу жетип турат деди. Анын сообунан кийинкилер ээрчисе деле эч бир аз кемибейт деди. Ушул сыяктуу эле ман даа иля далалатин, ким бир бузукулукка чакырса, бир жаман ишке чакырса, ошонун себепчиси болуп калган болсо, ал күнөө иш болгондуктан ошонун артынан ээрчигендердин бардыгынын катачылыгы, күнөөсү ошол биринчи адамга жазыла берет деди. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз башка бир сөзүндө айтат: "Ман далла алал хайри", ким жакшылыкка себепчи болсо, фалаху мислу уджури фаилихи. Ошол жакшылыкты кылган адам кандай соопту алган болсо, ошого багыт берип, сөзү менен, кеңеши менен себепчи болгон адамга дагы ошондой эле сооптор берилет дейт. Эгер бул жакшылык иш болсо, эгер жаман иш болсо, кандай күнөө берилген болсо, ал адамга дагы, баштапкы адамга дагы же баштаган адамга мына ошондой күнөөлөр жазыла берет экен. Мына ошондуктан биз шариаттын чегинде, мусулманчылыктын ичинде бул адал, бул арам деп айтылып койгон сөздөр бар. Бул пайгамбардын хадисинде деле келет. Ошону шариатты биз чеги дейбиз. Мына ошол чек менен эле жашаган болсок, Кудай буйрса, биз адашпайбыз. Пайгамбарыбыз өз хадисинде айтат: "Фитнатур раджули фи ахлихи ва малихи ва нафсихи ва валадихи ва жарихи" дейт. Адам жашоосунда ар кандай сыноолорго дуушар болот дейт. Кээде ал сыноо үй бүлөсүндө болуп калат, кээде мал мүлкүндө, соодасында болуп калат, кээде өзүнүн нафсында болуп калат, балки ооруп калат же башка сыяктуу, кээде анын сыноосу кошунасы менен да болуп калат дейт. Мына ошондуктан юкаффируха ас-сиям. Мына ошондой кээ бир келишпестиктерди жоюу үчүн бизге Алла Таала орозону берди дейт да. Мына орозо кармап, өзүңүздү тарбиялап, кечиришип алган болсоңуз, ошол күнөөнү Алла Таала кечирет дейт. Ва садака кылуу менен, кайрымдуулук кылуу менен мына ошол кемчиликтер кечирилет дейт. Вал амру бил ма'руф ва нахи анил мункар. Мына ошондой эле жакшылыкка чакыруу жана жамандыктан кайтаруу менен дагы биз ошол катачылыктарды биз жугуп тазалаганга мүмкүнчүлүк болот экен. Себеби жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарган, таква болгон адам өзү деле ушул бардык ибадаттарды аткарган адам жакшы бир кулк мүнөзгө ээ болот экен дагы, өзүнүн кылган зыянын, баягы билбей жүргөндө кылган же катачылыгын мойнуна сезип алып, анан тооба кылып Алла Таалага, кимге зыян кылган болсо алардан кечирим сурап, акыларын адалдап алган болсо, мына ошол дагы бир жакшы адамдын кийинки жашоосуна багыт берет экен. Башка бир сөзүндө пайгамбарыбыз айтат: "Ал амру бил ма'руфи садака." Жакшылыкка чакыруу бул садака дейт. Жамандыктан кайтаруу бул да садака болот экен. Мына ошондуктан ар кандай жерлерде болгон күндө деле, отурганда деле бир жакшы сөздү айтып койгон болсок, ошого садаканын жообун алат экенбиз. Бир туура эмес иш болуп жаткан болсо, аны да айтып койгон болсок, бул туура эмес болот, адамдын өзүнө зыян болот, коомго зыян болот, айлана чөйрөгө зыян болот. Ошону аткарып ашыбыз керек деп ошол жаман иштен тыйганга кеңешин берип, адамдар ошондон тыйылып калган болсо, бул болсо дагы садаканын сообуну Алла Таала ушул ишке берет экен. Ошондуктан Аби Саидин Худри радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз мындай деп айтат: "Ман ра'a минкум мункаран фалюгаййируху биядих." Ким бир туура эмес ишти көргөн болсо, ошону колу менен токтотконго аракет кылсын. Фаман лам ястати фа билисаних. Ким ошону колу менен токтотконго күчү жетпесе, аны тили менен
тоқтатқанға, қайтарғанға әрекет қылсын дейді. Фаман лам ястати, ким егер қолы менен, тили менен дағы мүмкіншілігі жоқ болса, жүрегі менен ошол ишти жаман көріп қойсын дейді. Вазалика адафил иман, бұл имандың ең төмен даражасы дейді. Мындайша айтқанда, қайдыгер қалбастан жоқ дегенде жүрек менен дағы мына ошол ишти біз жаман көріп қойышуымыз керек екен. А бирок бізде мүмкіншілік болса, ошоны тил менен насаат кылып айтып, же кол менен кой деп токтотуп коюу бул мусулмандын милдети экен. Ибн Масуд радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма мин набийин ба'асахуллах фи умма qabli illa kana lahu min ummati hawariyun." Пайгамбарыбыз мага чейин Аллах субхана ва таала канча пайгамбар жиберген болсо, ал пайгамбарлардын жанында дайыма жардамчы сахабалары бар болчу. Ошол мурдагы пайгамбарлар, ошол өзүнүн жоро жолдоштору, жанында жүргөндөрү ошол пайгамбарлардын сүннөтүн дайыма алып, анын буйругун аткарышчу. Андан кийинки коомдордо пайгамбарлардын сөзүн таштап, алардын сөзүн аткарбай калышты дейт. Алар өздөрү кылбаган, аткарбаган нерселерин айтып калышты дейт. Мындайча айтканда, жакшылыкка чакырышты, бул мурдагы коомду айтып атат. Бирок аны өздөрү аткарбайт дейт. Жамандыктан кайтарышты, өздөрү ошол жамандыкты аткарып калышты дейт. Мына ошондуктан фаман жахадахум биядихи фахуа мумин. Мына ошондой окуялар бизге да келип калышы мүмкүн экен. Ким ошондойду көргөн болсо, өтө ошого каршы турууга аракет кылсын дейт. Өзүнү ошол нерселерден сактасын дейт. Ошону колу менен кайтара албаса, жок дегенде бул хадисте да пайгамбарыбыз айтып атат, жүрөгү менен мына ошол нерсени кайтарып калсын дейт. Алеми фаман жахадихи фахуа мумин. Демек, колу менен дагы токтоткон, тили менен дагы токтоткон, жүрөгү менен дагы токтоткон, булардын баардыгын биз момун мусулман деп айта беребиз. Валайса вара азалика минал имани хаббата хардалин. Ал эми жүрөгү менен дагы жаман көрүлүп тыя албаган адам, демек анын артында эч кандай бир имандуулук жок деп пайгамбарыбыз айтып кетип атат. Мына ошондуктан биз дайыма өзүбүздүн жашообузда пайдалуу өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Мына ошонун ичинде эле өзүбүздүн жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу эң биринчи биздин үй бүлөбүздөн башталат экен. Мына ошол үй бүлөгө көңүл буруп, балдарыбызга туура багыт берген болсок, улууну урматтоого, кичини узаттоого, башка бирөөнүн акысына кирбөөгө, башка бирөөлөргө жардам берүүгө биз үндөгөн болсок, бул болсо дагы жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруунун сообун биз алып, анын таасири ошол балдарыбыз аркылуу коомго өзүнүн пайдасын тийгизе баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде айтат: "Иякум вал жулуса фит турукат." Силер көчөлөрдө жөн эле эч бир ишсиз отура бербегиле. Биз көчөдө отурбасак болбойт да деп айтышканда, анда силер ошол көчөдө отуруунун адебин сактагыла дейт. Анын адеби кандай болот дегенде, пайгамбарыбыз айтып атат: "Анын адеби силер көзүңөрдү арамдан сактагыла. Бирөөгө тилиңер менен зыян бербегиле, өткөндөрдү сүйлөп, алар салам айткан болсо саламына жооп бергиле, жакшылыкка чакыргыла, жана жамандыктан кайтаргыла." Ошол жолдо көчөлөрдө отургандын акысы мына ушул деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз сиздер менен кыскача жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу жөнүндө сөз кылдык. Бир канча аяттарды жана пайгамбардын хадистерин бул жерде айттык. Жараткан Аллах субхана ва таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын, мамлекетибиз үчүн кылып жаткан баарыбыздын дуа тилектерибизди Аллахым кабыл кылып, дайыма жакшылыкка чакырган, жамандыктан кайтарган пайгамбарыбыздын татыктуу үммөтү болууну Аллахым баарыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.